Урматтуу кыргызстандыктар, мен Жапаров Садыр Нуркожоевич, сиздерге акыркы жолу кайрылуу жасап отурам. 10 жылдан бери ар кыл темада жалпы элге, бийлик өкүлдөрүнө көптөгөн кайрылууларды жасап келдим. Бирок жарытылуу майнап чыккан жок. Себеби элдин жүрөгүнө кайдыгерлик орноп калыптыр. Ар кимдин өз башына келмейин ойгонбойт дегендей, бүгүнкү тажы вирусу ар бир жараныбыздын башына келгенде көп нерсени түшүнүп, эл эми ойгондого деген үмүт менен акыркы кайрылуумду жасап жатамын. Эмне үчүн акыркы кайрылуу? Себеби ушул күнгө чейин башкаруу системаны өзгөртөлү, экономикабызды көтөрөлү, жаратылыш байлыктарыбызды сактап калалы, келечек муундарга жакшы жашоо түзүп кетели деген кайрылууларымдан эч кандай жыйынтык чыкпады. Жеке өзүм колумдан келишинче аракет кылдым. Жана дагы деле кылып келе жатам. Мамлекетим үчүн, элим үчүн бир принципте турушум керек деп, орду толугус жоготууларга учурадым. Ата энемден, баламдан айрылдым. Өзүм камакта жатам. Ошентсе да эл бар, журт бар деп, сатылбай, соодалашып кетпей, илгери үмүт менен жашап келем. Буга чейин кантебиз, эми жардам бериш элдин колунан келбей жатпайбы деген сөздөр эл арасында айтылып келди. Ооба, чындыгында канча жолу митинг пикеттерге чыксаңар да, менин камактан чыгышыма себепчи боло алган жоксуңар. Мына азыр эми колуңарга 5 жылда бир жолу келчү бийлик тийди. Бул 4-октябрь шайлоо күнү. Тууганым эле, дос таанышым эле деп бөлүнүп жарылбай добуштарды башка партияларга бөлбөй, Мекенчил партиясын шайлап бергиле. Дароо суроо жаралат. Силер эмне кылып бересиңер деген. Биз жолуңарга шагыл төгүп бербейбиз, трансформатор коюп бербейбиз, жылкы союп эт таратпайбыз. Биз мыйзамдуулукту, адилеттүүлүктү орнотобуз. Кылым бою сааттай чыкылдап иштеп турган мамлекеттик жаңы башкаруу системасын түзүп беребиз. Мына ошондо гана Кыргызстандын ар бир айылы тегиз өнүгө баштайт. Бул система 50 жылдан кийин кыргызстандыктардын жашоосу кандай болот экенин алдын ала жол көрсөтүп турган система болот. Долбоор 7 жылдан бери даярдалып, бүгүн бышып бүттү. Бирок колубузда реалдуу бийлик жок. Ишке ашыра албай жүрөбүз. Реалдуу бийлик бул парламентте 65 депутаттык орунду багындыруу. Бүгүнкү система бир кишинин кызыкчылыгын гана көздөгөн чириген система болгон үчүн мамлекетибиз салкаланып жок болуп бара жатат. Муну ар бир жаран жоон териңер менен сездиңер. Канчалаган жакшы аракеттерибизден майнап чыкпады. Эми эң акыркы бир шансыбыз калды. Эгер Мекенчил партиясы жалпы элдин 51%-дан ашык добушун алып, 65 депутаттык орунга ээ болуп келсе, мына ошондо гана система өзгөрөт. 51% добуштан кем болсо, 65 депутаттан кем болсо, анда мекенчилдер деле парламентте көптүн бир бөлүгү болуп олтура беришет. Дагы 5 жыл эч нерсе өзгөрбөйт. Себеби парламентте азчылыкты түзүп калсаң, эч нерсе чече албайсың, добушуң жетпейт. Башка партиялардын максаты менен багыты бөлөк, аларга бүгүнкү башкаруу системасы майдай жагат. Себеби бүгүнкү башкаруу системабыз урдаганга ыңгайлуу. Баары урдайт, бирок эч ким эч нерсеге жооп бербеген система. Ошол үчүн өзгөрүүнү каалашпайт. Партиялык система 12 жылдан бери мамлекетти талкалап бүтөйүн деп калганын көрүп турасыңар. Биз түзө турган система 3 баскычтуу болот. Премьер-министр деген кызмат жоюлуп, өкмөттү президент өзү башкарат. Кандай гана жоопкерчилик болбосун, президент өз мойнуна алыш керек. Парламент бир мандаттуу округтан шайланып келет. Ар бир райондун өзүнүн депутаты болуш керек. Жылда бир жолу эл курултайга чогулуп, президент менен парламенттен отчет алып турган система болот. Эми баарын айтып олтуруш үчүн бул кайрылууда убакыт жетпейт. Кыскасы, бийлик башында кандай адам келбесин, же кандай парламент болбосун, жаңы түзүлгөн система менен жаңы баш мыйзам бардык бийлик бутактарын сааттай чыкылдатып иштетет. Казнабыз ачык айкын көрүнүп турган система болот. Мына ошондо гана алдыга дүркүрөп кете алабыз. Болбосо 5-10 жылдан кийинки тагдырыбыз туман. Урматтуу кыргызстандыктар, ушул акыркы кайрылуу менен эмнени айткым келди? Эгер ушул шайлоодо эл өз колундагы добушун сатып же алданып, Мекенчил партиясы 51%-дан кем добуш алган болсок, анда саясаттан биротоло кетип, өз оокатымды кылайын деп чечтим. Бул эч кандай силерге ультиматум же бир шарт коюу эмес. Жөн гана менин жеке чечимим болот. Себеби ушул күнгө чейин эл бар, журт бар, тараза ташында мамлекеттин келечек тагдыры турат деп, оор жоготууларга, канчалаган кыйынчылыктарга туруштук берип, эл үчүн, мамлекеттин келечек тагдыры үчүн деп күрөшүп келе жатасың. Анан учуру келгенде эл өзү колдобосо, элдин өзүнө жакшы жашоонун кереги жок болсо, анда мындан ары жөн эле жапа чегиштин кереги барбы деп көптөгөн тарапташтарым, жакындарым суроо берип жатышат. Эл көргөндү көрөрсүң, тынч эле жашачы деген сөздөр буга чейин деле айтылып келген. Ойлоп көрсөм, чындап эле эл тараптан колдоо таппасам, элдин өзүнө кереги жок болсо, андай эмнеге кыйналып жатам деген суроо туулат. Менин башыма түшкөн кыйынчылыкты душманыма да каалабайм. Бирок ар бириңер өзүңөрдүн менин ордума коюп көрсөңөр, дароо мен кабыл алган чечимди сиздер деле кабыл алмаксыздар деп ойлойм. Жалпыңарды терең урматтоо менен Садыр Нуркожоевич Жапаров.